Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыздар? Манас район тұрғындары. Манас районы Семетейде участок сатыққа шығып жатады. Фундаменті жанадағы дуалы даярды, дуалы тұрып қалған. Бұл жердің мекен жайы бұл Семетейдегі Ажыбек Татқа көшесі. Сіздерге ошо жолдон баштап көрсөтүп берейин. Анан азыр ушу поляга участокко барабыз. Участок Семетейдегі Кызыл Туу көчөсүндө жайгашкан. Бұл Ажыбек Татқа көчөсү. Бұл жакта больницага кеткен жол кичинекей. Больницаны да көрсөтүп коюн, мынакей, бул жакта. Анан бул жакта өзү бет маңдайында Кызыл Туу көчөсү туугандар. Ушу Кызыл Туу көчөсүнө чөбүз. Сиздерге ушул жолдорду түшүндүрүп көрсөтүп берип коюн деп тартып атам өйдөдөн. Бул жакта Умар мечити туугандар. Эми участокту көздөй барайык эми. Ушул Кызыл Туу көчөсү менен түшүп барганда примерно бир 200 метрдай жүргөндө ушундай кичинекей көчө бар да туугандар. Кайрыла турган. Бул жакка түп түз эле Кемелдин Жамакулов көчөсүнө чыгып кетебиз. Ал жакка барбай эле ортодо ушундай кичинекей көчө бар дагы. Бул да Кызыл Туу көчөсүнө жатат. Сатыла турган участок ушул жакта. Жүргүңүздөр эми чогуу барып көрөйүк. Burada негизи бул бир тартканбыз, ал кезде фундамент эле бар болчу. Азыркы учурда ушу дуалда туруп калыптыр буюрса. Ошону эми чогуу көрөйүк барып. Мен да көргөн жокмун. Азыр эми сиздер менен барып чогуу көрөбүз буюрса. Өзү да жакшы жерге жайгашкан мынакей. Жан коңуш, тамдар түшүп атат. Тыныч жер. Жакшы. Мектепке да жакын, газондор салынды. Буюрса биз машина менен ушул баратабыз азыр участокту көздөй. Ошол телефон номери, WhatsApp номери бул Казакстанда экен. Только ошо WhatsApp менен сүйлөшсөңүздөр болот. Кыргызстандагылар, Казакстандагылар прямой эле өзүңүздөр чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Буюрса участокко келдик. Азыр эми бир сыра дагы көрсөтүп берип коюн, өйдөдөн. Буюрса мынакей. Ушул участок общий аянты 30 сотик туугандар. Анан мынакей буюрса мынакей газоблокпу же пеноблокпу ушундай менен туруп калган экен дуалы. Смопоиз коюлган экен туугандар үстүнө. Сон болуп салынып калган экен да. Документ боюнча 30 сотик туугандар бул жерчи. Бул участок примерно ушул жерден башталат. Мына көрүп тургандай карагай бар бул жакта. Свет тартам десеңиздер, бирок сыртта да карагай бар жолдо. Тамдын үстү там пеноблок менен салынган экен. Сон болуп. Анан о бедени көрүп атабыз, ушул бедеде ушул жакка караштуу. Сонун беде экен. Өзү участокна сонун участок экен. Тегерегин баары тал терек, эч кандай көрүнбөйт, далда көлөңкө жакшы экен. Ушул сонун экен. Тегерегин баарын көрсөтүп атам. Тегереги да аябай жакшы экен. Жанында ошо жаң тамдар салынып атат. Өйдөдөн бир сыра көрсөтүп берип, анан мындай эле тартабыз ылдый жактан. Мына ушул участок көрүп тургандай. Ушундай материалдар бар экен, дагы даярдап койгон. Крыша жабам десеңиздер. Почти жыгачтарым бар даяр экен. Жанынан да көрсөтөйүн, ушундай эки жактан да ход окшойт. Бул жактан примерно ушул топказы же бирдеке золот окшойт. Анан бул жактан да кире эшиги бар экен, көрүп тургандай. Бисмилла. Комнаталар ушундай көрүп тургандай, бүт засыпка толтуруп койгон. Бул жак сонун холл экен. Бул комнатасы узунунан экен, узунунан залбы ушундай. Эми кийин же спальня кылып бөлүп алсаңыздар болсо керек. Анткени бул жакта
Ушундай эки эшик экен. Мүмкүн ортосунан бөлүп спальня кылып коебу. Бисмилла. Бул жагын да көрөбүз. Бул жагында эшик бар экен. Мүмкүн топкага чыга турган эшикпи же ушул бир план менен салган экен да. Бул жакта да ушундай чакан комната бар экен. Мүмкүн спальня комната болсо керек. Же мүмкүн бул жактан да улап кетиши мүмкүн да. Ошого да эшик чыгарып койду. Анан бул жакта дагы мүмкүн кухня болсо керек, же спальня. Же алдына кошот болуш керек кухня немелерин. Мына көрүп тургандай чек чейип салынган үй, сыртынан да бир көрсөтүп берип коеюн. Арматурасы маппайс, бул деген оңой акча эмес. Анан бул жакта суунун эң суу жагынан проблема жок экен, сонун экен. Сууну ачса эле кетти экен бул жактан, суунун башы. Анан көрүп тургандай бул өрүктөр, мынакей. Алдыда турган булар өрүктөр экен, чоң өрүктөр буюрса. Эми бак кылып койсоңуздар, бул жактан деги сонун болот да буюрса. Баасына келсек, баасын эми кожоюн келишимби деп суранып атат. Эми мындай клиент менен эле сүйлөшөйүк дейт буюрса. Ошо кожоюндун талабы бул эми. Биз эчтеке дей албайбыз. Экранда телефон номери жазылып турат, ошого байланышып өзүңүздөр ушу баасын сураңыздар. Мага деле айткан жок, мен билбейм баасын. Анан теректер бар экен бул жакта да материалга буюрса, даяр теректер экен да. Сонун ошол ким алам десе буюрса, эми калган өзү бүтүрүп алат. Даяр экен. Өйдөдөн да көрсөтүп бердик жолдун бардыгын дрон менен болушунча. Ошол байланышыңыздар анда.